Журналист эркиндигин сураганга кажети жок деп атпайбызбы? Биз эркиндикти сураган жокпуз. Бир эле суроо, биз үн катып атканда, элдин көйгөйүн жеткирип атканда ошого реакция кылмай, кандайдыр бир же жооп бермей, же кыймыл аракет кылмай. Мына азыр Бишкектин тургундары мэр менен аябай нааразы болуп, аябай көп көйгөйлөрдү көтөрүп атат. Мына жанагы смогту дагы айтты, азыр бактарды жок кылып атат, жанагы архитектурный облик жок болуп атат, жанагындай куруп атат. Бир дагы үнүбүз жетпей атат деп атат. Айла жок президентке кайрылып атат. Аны мэр эле чечиш керек болчу, же аким чечиш керек болчу, же архитектура чечиш керек болчу. Айдарбеков да ошондой болуп атат да. Прокуратура кайрылды, үн катпайт. МВД кайрылды, үн катпайт. БШК нөл. Айла жок конституциянын кепилдиги биринчи кишиде де президентке кайрылды да. Ушул диалог кандай болуш керек? Анан ушул диалогду кантип түзсө болот деп ойлойсуз? Журналисттер өзүнүн үнүн жеткирсин. Биз өзүбүздүн үнүн жеткирген жокпуз. Жанагы сиз айтып кеткендей көпүрөбүз да. Эл менен бийликтин көпүрөбүз. Ушул көпүрө иштеш үчүн эмне кылыш керек? Азыр эч ким жоопкерчилик албайт, эч ким унчукпайт. Эмнени чыгарбасаң нөл. Жанагы чоң резонанс болуп кетпесе эле, мындай орточо көйгөйлөр көп болуп атпайбы? Мына сизге келатканда саясат талдоого кандай суроо берет элеңиз десем, мэр жөнүндө 50% жазыптыр мага. Эми мүмкүн мени шаардыктар окуп. Көбүнчө ошол негизги маселелер ушу шаардын тургундары үчүн болуп атканыбыз керек. Биз мэрди айтабыз го, көп бир теория бар, демократтардын теориясы. Мэр эгер эл тарабынан шайланса, башкача болмок. Анткени элдин алдында жооп бермек деп. Мен ага кошумчалай гана кетет элем, ал чыныгы демократиялык система болсо да, ошондой болмок. А эгер шайлоо өзүнчө болуп, анан иш өзүнчө башка кетсе, анда мэрди түз шайласаң деле ошол эле акыбал болмок. Анткени мына депутаттарды шайлап атпайбыз, анан эртеси күнү тааныйбызбы, жокпу аларды? Ошол сыяктуу эле болмок мэр деле. Мэрдин үстүнөн ошо конкреттүү бир эмелер болуш керек. Тепкичтер, рычагтар болуш керек. Эгер кандайдыр бир маселелер чечилбесе, же кандайдыр бир бузуулар, туура эмес иштер болсо, ошого жараша конкреттүү чаралар көрүлүп, ага күнөө болсо күнөө коюлуп, жоопкерчилик тарта турган бир механизмдер болуш керек. Мыйзамда жазылыш керек. Мыйзамда да жазылыш керек, жана ошол мыйзамды ишке аткара турган, ишке ашыра ала турган кандайдыр бир башка механизмдер болуш керек. Ал мисалы үчүн прокуратура болуш керек. Же саясий майданда, шаарда Бишкек шаардык кеңешинин күчү болуш керек. А эгер прокуратурандагы аракет кылайын десе, БШКда аракет кылайын десе, тиш өтпөйт. Анткени мэрдин үстүнөн ошол анчейин туура эмес иштерди кылдырып аткан дагы үстүнөн бирөө болсо, мисалы үчүн алалы иш башкармалык дейчү болсок, анда демек система туура эмес, система бузук. Анан негизи ошол, эгер биз шаар жөнүндө туруктуу, жана жакында бир эме болду го, ген планды талкуу болду, жаңы ген планды деп бир нече жолу жолугуулар болуп, жарандар менен талкууланып, бир топ маселелер көтөрүлдү. Ооба. Мэр деле катышып атты окшойт, анын орун басарлары катышып атты сөзсүз. Ошол эми 5 жылда бир болдубу, бирок ал сыяктуу нерселер дайым болуп туруш керек. Ал диалог деген бул жөн гана диалог эмес, бул ошол кайра сүйлөнө бергенде мэр дагы качып кете албайт, укпай кое албай турган ачыктык болмок да. Жана мамлекеттик деңгээлде, мамлекет тарабынан ошондой ачыктык болсо, мисалы үчүн президент укпай кала албайт. Угат, сөзсүз президентке жетет ошол сөз. Ошондой болуш керек. Бишкек боюнча азыр таң каласың, мындай шаар бололу деген, шаарды кимдер куруп атат? Дизайнер барбы бизде? Шаар деген урбанистика боюнча түшүнүгү барбы? Мэр менимче ал урбанистиканы уккан эмес, ал мындай билбейм. Ким эмеси боюнча, кесиби боюнча. Мэрди жандап жүргөн, анын орун басарларыбы же бөлүм башчылары, алар кимдер экенин да эл билбейт да. Мындай шаардык кооздук деген эмне, шаардык экология деген эмне, зоналдык бир башкаруу деген эмне, жолдор кандай болуш керек, жана башка.
иш башкармалык, эгер менин угушумча баарыбыз ачык эле айтылып атпайбы, маанилүү жерлердин баарысында иш башкармалыктын буйругу менен, буйртмасы менен иштер жасалып атат. Азыр эле ошол президент өзү окуп кеткен Дене тарбия академиясынын ремонту болуп атыптыр. Тарыхый имарат, жанагы мыйзамда корголгон тарыхый имараттын түшпөлү такыр башкача болуп атат. Тарыхый мааниси жоголуп баратат. Жалтыраган, арзан пластик ремонтко ким жол берип атат, ал кимге керек? Эч ким жооп бергиси келбейт. Иш башкармалык деп кээ бирлер ошо кол шилтеп коюптур. Иш башкармалык ага эмнеге антип атат? Эч ким иликтей албай атабыз. Мүмкүн ошол подрядчиктер иш кылып аткандар, мүмкүн бирөөнүн тууганы, бирөөнүн жакыны, бирөөнүн досу болуп жатат. Эме куруучулукта негизи эле көп иштерде объем работ деген бар да. Иштин көлөмү чоң болгон сайын ошого жараша акча агат. Бир жерден экинчи жерге акча акканда сөзсүз түрдө бирөөлөр чөнтөгүнө түшөт, тамчылайт. Ошол иштин көлөмү куулуп жаткан, көбөйүп жаткан жерде сөзсүз ошондой суроолор туулушу керек. Негиздемеси жок, себеби жок, же мүмкүн мыйзамга деле туура келбеген иштер, иш көлөмдөрү салынып жатса, демек ким мындан пайда көрүп атат? Эмнеге мындай жол ачылып атат? Гареев атындагы ботаникалык бакты көрүп ыйлайсың. Билимдер академиясынын карамагында, анын Билимдер академиясынын башчысы, президенти бир сөздөрдө айтат, ага ишенген эч ким жок. Аны деле аксакал киши, илимпоз өзү, изилдөөчү. Кантип ошол эки футбол аянтчасы бул келеген бакты каржылай алат? Болбогон сөз да. Эгер келеген бакты биз мамлекет же мэрия же бирөө атайын каржы бөлүп бере албаса, биз кайдагы өнүгүү жөнүндө сөз кылышыбыз мүмкүн? Бирок анткени мамлекетте, кайсы гана мамлекетте болбосун, кайсы бир жерлерде, кайсы бир объектилерде бул мамлекет каржылаш керек. Аны өзүн өзү каржылагыла деген бул туура эмес. Илим ошондой. Шаардык, жалпы коомдук жайлар ошондой. Аны өзүн өзү каржыласа, анда бүт коммерция болуп кетпейби бардык жок? Ошо өнүгүүнүн зарыл болгондугунун бир чети ошол өзүн өзү каржылабаган тармактарды каржылап туруу. Илимдер академиясыга мүмкүн аны орток болуш керек. Каржысы жок Илимдер академиясында, аны демек мүмкүн мэрияга жүктөш керек болчу. Башкаруу жагын мүмкүн Илимдер академиясына бериш керек. Же башка, же мүмкүн Минкап өзү алыш керек болчу. Канткенде да бул өзүн өзү каржылаш керек, футбол аянтчасы зарыл болуп атты деген менимче бул болбогон иш. Азыр өзүндөн дрон менен тартылган сүрөттөрдү көрсөң, ыйлагың келет. Мамлекет жолдор болсо өзүнчө, жана жолдордун боюндагы асфальтты кеңейтели деп канчалаган дарактарды кыйылып. Мэр айтты беле, кимдер айтат, дарактардын курагы жетип калыптыр, кеспесек. Ар бир дарактын өзүнчө караш керек да. Баарысын оптом кесип салганда ордуна мисалы үчүн 1000 барак кыйдык, 5000 барак отургузат. Бирок 5000 дарак 5 жылда чоңоет, 10 жылда чоңоет. Шаар, экология 5 жыл, 10 жыл күтүп тура албайбыз да. Кантип ошол бир математика эмес да бул. Бир даракты кескенге чейин оболу өстүрүп, анан орун алмаштыруу мындай үзгүлтүксүз болуш керек да. Биз жана саясаттагыдай да 10 жыл парламентаризм бүт бойдон сүрүп салып, жаңы президенттик система кылып, эми жаңы нөлдөн баштайбыз. Ошол сыяктуу эле дарактарыбызды дагы бүт кыйып салып нөлдөн баштайбыз. Ортодо мындай үзгүлтүксүздүк деген кайда калат? Биздин өпкөбүз 5 жыл күтүп тура албайт да, дем албай. Ушул жаңы дарактар келсе, анан эс ала баштайын деп. Ушундай бир таң каласың, ким урбанист бизде? Ким шаарды жакшы жашоого жагымдуу шаар, чөйрө кылабыз деп ким чечип атат дегенге мен билгим келет.